Кара Суу районуна караштуу Дүлөй балдар жатак мектебине жана атайын ыңгайлашкан Дүлөй балдар бала бакчасына жардам көрсөтүлдү. Аталган мектепке жана бала бакчага 110 000 сомдук муздаткыч, түстүү сыналгы жана суу жылытуучу Аристон жаңы жылдык белек катары берилди. Жакшы саамалыкты керектелүүчү каражаттар менен Кара Суу районуна караштуу Кычан Жакыпов интернатынын директору Адылбек Маканбаевдин үй бүлөсү камсыздады. 25-inde Бишкекте болуп, ошол жерде балдарым айтып калды, ошо өзүбүздүн жаныбыздан ошо миллионный мектептерге ошо финансылык колдоо көрсөтүп коелу. Мен айттым, Кара Сууда да бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын муктаждыгы айтпаса да белгилүү. Көбүнчө майып төрөлгөн балдарга өзгөчө шарт керек. Адылбек Маканбаевдин үй бүлөсү жаңы жылга карата атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүүнү пландашкан. Максат ишке ашып, бүгүнкү райондук билим берүү тармагынын жыл жыйынтыгында аталган белектерди 2 мектепке тапшырды. Маканбаев жасаган кайрымдуулугун аз да болсо балдардын керегине жараса дейт. 110 000 сомдук каражатка, акчага ушу түстүү телевизор, холодильник, Аристон алып, Кара Суу районунун Дудук Дүлөй мектеп интернатына ошо түстүү телевизорлорду 4 дана берилди. Андан кийин Кашкар кыштактагы балдардын Дудук Дүлөй балдар бакчасынын холодильник, Аристон жана түстүү телевизор тапшырдык. Жыйынга келген Дүлөй балдар жатак мектебинин жетекчисине 62 000 сомдук 4 дана түстүү сыналгы тапшырылды. Жетекчи түстүү сыналгы балдарды кубантаарын айтты. Январь айынан окууга кайткан балдар сыналгыны пайдалана башташат. Буга чейин балдар колдонуп келген сыналгылар эскилиги жеткен дейт интернат жетекчиси. Мурунку эски телевизорлор баягындай санаритке өткөнүгүнө байланыштуу биздин телевизорлорубуз жарабай калган. Ошондуктан бул берген белек бизге эң жакшы болду. Светлана Зиябекова жетектеген атайын ыңгайлашкан Дүлөй балдар бакчасына 58 000 сомдук жардам көрсөтүлдү. Түштүк аймагы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жалгыз бала бакчада буга чейин балдарды жылуу суу менен камсыздоо бир кыйла кыйынчылыктарды жаратып келгендигин айтат. Мындай майрамдарда анан бизге ушу чоң адамдар кайрымдуулук кылса, балдары сүйүнөт экен. Себеби дегенде балдарды күтөт экен. Ушу келип, ким келип, белек береби, бербейби, бирок келип ушу кабар алып кеткенге биздин балдарыбыз аябай муктаж. Бүгүн бизге аябай жакшы күн болуп атат. Себеби дегенде Адылбек Маканбаевич ушу үй бүлөсү менен, ушу бала чакасы менен ушул Дүлөй балдары үчүн аябай жакшы белектерди берип атат. Мына бүгүн телевизор, жана Аристон, анан кийин тиги холодильник берип атат. Биз алга бул буюмдарга аябай муктаж элек. Себеби дегенде медицинский пунктубуз бар. Анга обязательно холодильник керек эле. Аристон бул балдардын кышында особенно жылуу суу менен кол жууш, бет жууш дегенде, анан түздүү телевизор берилип атат. Бул телевизорду балдар, биздин балдарыбыз мультфильм, башка эмнелерди, передачаларды көрөт деп мен ишенемин. Аз да болсо муктаждарга жардамы тийип отурган Адылбек Маканбаев дагы бир кубанычка ээ болду. Анын буга чейинки билим берүү жаатындагы ак кызматы үчүн Билим берүү министрлигинин алдындагы көзөмөл комитети тарабынан мекенге ак кызмат медали менен сыйланды. Бул сыйлыктарды мен билгеним жок эле. Бул грамотаны мен биздин областтык семинар өткөргөндө тил майрамына карата, мына ошолго карата тил Кыргыз Республикасынын тил коомунан ардак грамота менен сыйландым. Андан кийин ата-энелер менен иштеп, мектепте ушу жакшы жасалгылоо иштери жүрүп, андан кийин кабинеттер жакшы жасалгаланып, видео наблюдениялар орнотулуп, бардыгы ушу жакшы шарт балдарга түзүлүп, тамак аш 5 маал берилип, ошо жакшы балдар үчүн шарттар түзүлгөндүгү үчүн Билим берүү министрлигинин алдында көзөмөл комитет тарабынан ушул медаль менен сыйландым. Жашоодо баарыбыз бирдей инсан болсок, ал эми акыл, ыйман, байлык ар кимге ар кандай буйруп калат экен. Кээ бир жарандардын акылы болуп, мүмкүнчүлүгү жоктор
кээ бирөөсү аз да болсо жардам берейин дегендер четтен чыгат. Ал эми акчасын кайда жумшаарын билбей, бирок кайрымдуулукту эстебегендер да коомубузда кездешип келет. Эмне болсо да мүмкүнчүлүгү чектелген жардамга муктаж адамдар кайда болбосун эсибизден чыкпаса экен.